Эми жарандык коом менен журналисттерден бир гана уурлар коркот. Уурдабасаң, түз жүрсөң, өзүң жумушуңду кылсаң, эмне үчүн коркосуң? Эмне үчүн мыйзам долбоорлорун алып чыгып өткөрүштүн кереги бар? Түп-түз жүрсөң, эч нерсе кыла албайт. Биз буга эч кандай чычалабашыбыз керек, арданбашыбыз керек. Ошолор кандай баасын туура берген болсо, туурасын туура деп таанышыбыз керек. Ар бир жаран өзүнүн ой пикирин толук жеткизгенге укугу бар. Мындай жол ачалы, мүмкүнчүлүк түзүп берели, шарт түзүп берели дегендин ордуна дайыма ушул тыйышыбыз керек, көзөмөлдөшүбүз керек, текшериш керек, жоготуш керек, камаш керек деген демелгелердин мындай көп экени өкүндүрөт. Сунуштаган коллегам мына өзүнүн имаратты ижарага берип, ошол жерден чет өлкөдөн акчаны алып атат. Анда ал дагы инагент болуш керек да. Биз эч кандай андай уюмдарга мындай чек кое албайбыз. Депутат Надира Нарматова баш болгон депутаттардын бир нечеси бейөкмөт уюмдардын ишин көзөмөлгө алган мыйзамды сунуштап жатышат. Бейөкмөт уюмдары өзүнүн тынчсыздануусун билдирип, президентке дагы кайрылууларын жолдошту. Анткени бул мыйзам кабылданып калса, анда жарандык коом деги эле биздин ошол элибиздин активдүү саясатка аралашкан депутаттарды, бийликти сындаган мүчөлөрү кылмыш жоопкерчилигине чейин тартылып калышы мүмкүн деген кооптонуу жаралууда. Биз бүгүн Жогорку Кеңешке келип, депутаттардан бул мыйзам боюнча пикирин сурайбыз. Биз менен калыңыз. Сиздин оюңуз боюнча бейөкмөт ошол уюмдарын азыр ушунчалык көзөмөлгө алышыбыз керекпи? Аларга катаал жазаны коюшубуз керекпи? Мен билгенден көптөгөн депутаттар кайра өзүнүн сакторлугун алып салды деп алып салганын билем. Саясий ишмердүүлүк деген бир түшүнүк киргизип, силер саясатка аралашып атасыңар деген бир ошого такап туруп анан жазага тартыш мүмкүн деген кооптонуу бар да. Сиздин оюңуз боюнча мындай саясатка ар бир адам, жаран аралашып жашаш керекпи мамлекетте? Сөз түрдө ар бир адамдын өзүнүн сөз эркиндиги, өзүнүн укугу бар да. Бул Конституцияда дагы каралган. Сөз түрдө ар бир жаран өзүнүн ой пикирин толук жеткизгенге укугу бар. Бейөкмөт уюмдар чектелбеш керек. Бейөкмөт уюмдардын ичиндеги көзөмөл гана болуш керек. Биз мамлекетпиз да, мыйзамдуу мамлекетпиз да. Ошол мыйзамдын негизинде көзөмөл бар бүгүнкүнгөчө. Ошол көзөмөл менен гана көзөмөлдөнүш керек. Бейөкмөт уюмдарды биз чектегенге болбойт. Саясий ишмердүүлүк болобу, маданий ишмердүүлүк болобу, экономикалык ишмердүүлүк болобу, кандай ишмердүүлүк болбосун, элден куралган мамлекет болгондон кийин сөзсүз баа берилип туруш керек. Эми эч ким баа берилбесе, анда кандай болот? Мисалы, окуучуга динемдигине баа берилбесе, кантип анын билим деңгээли аныкталат. Бүгүнкү күндө ар бир тармактардагы ишмердүүлүк канчалык деңгээлде жазалып атканы со стороны, мисалы, сырттан көз караш менен карап тургандарга дагы көрүнөт да. Биз буга эч кандай чычалабашыбыз керек, арданбашыбыз керек. Ошолор кандай баасын туура берген болсо, туурасын туура деп таанышыбыз керек. Туура эмесин ал эл өзү деле билет, байкайт. Менин оюм ушундай. Мен мыйзам долбоорун карап чыктым. Бул саясий ишмердүүлүк дегенди ар кандай жоруп коет кийин. Мисалы, маданий иш-чараларды, же болбосо экономикалык, мисалы, айыл чарба тармагына келип аткан жана тамчылатып сугаруу боюнча, же болбосо ооруканаларга, балдарга холодильник боюнча, бул саламаттыкты сактоо боюнча саясатты ишке ашыруу, мисалы, деп ар кандай жоромолдоп койсо болот. Ошондуктан бул соңку эки мыйзам тең, массалык маалымат каражаттары жөнүндө, анан жанагы чет элдик өкүл деп тыңчы дегенди киргизип атышпайбы? Ошол боюнча дагы биз каршы пикирдебиз. Анткени тилекке каршы мына ушул парламенттин залында, мына мен 7-чи жыл депутат болуп атам, мыйзам депутаттар демелгелеген, кээ бир депутаттар демелгелеген мыйзам долбоорлору көпчүлүгү мындай жол ачалы, мүмкүнчүлүк түзүп берели, шарт түзүп берели дегендин ордуна дайыма ушул тыйышыбыз керек, көзөмөлдөшүбүз керек, текшериш керек, жоготуш керек, камаш керек деген демелгелердин мындай көп экени өкүндүрөт. Ошон үчүн Нарматова Надира алып чыгып аткан мыйзам долбоору мен ойлойм өтпөйт деп. Мына коомчулуктун пикири болду, каршылар көп. Ошон үчүн азыр күн тартибине кирген жок. Бул мыйзам долбоору кабыл алуунун зарылчылыгы жок. Эмне үчүн Кыргызстан бүт мына ушул жерде биз жума сайын өкмөткө алчу каражаттарды чет элдик жанагы финанс институттарынан акчалап атабыз, дайым акчалабыз. Анда Кыргыз өкмөтү деле жанагы
тынчы агент дегенге туура келет да. Ошон үчүн мыйзам долбооруна каршыбыз. Мен ойлойм, биз фракциябыз менен каршыбыз биз. Мен ошол мыйзам долбоорго не то что мындай каршымын, өтө каршымын. Себеби бул мыйзам долбоор менен мыйзам күчүнө кирсе, бул мыйзам менен бир топ активдүү ушундай жарандарга иштей турган мыйзам болот да. Керек болсо 10 жылга, даже керек болсо аларды камакка алуу боюнча ушундай сунуштар даже бар. Мен бул жерде мындай кээ айтып атышпайбы, бул только саясатка тийиштүү. Жок, андай эмес. Мисалы, бирөө экология жактан мыйзам долбоорго сунуштарды берсе, бул сунуштар жакпай калса, өкмөткө же депутатка жакпай калса, ал мындай айтыш мүмкүн: бул саясат менен колдонуп эле жүрөт деп, саясатты кылып атат деп. Ошол негизинде текшерип баштайт, инагент болуп, башка чет өлкөгө иштеп аткандай деп ушундай көрсөтүшү мүмкүн. Анан керек болсо 10 жылга даже камакка алышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен каршымын. Бирок ошол эле кезде айтыш керек ачык эле. Ошол эле менин коллегам, ошону сунуштаган коллегам, ал өзү чет өлкөдөн каражатты алып атпайбы? Чет өлкөдөн алып атат. Мына өзүнүн имаратты ижарага берип, ошол жерден чет өлкөдөн акчаны алып атат. Анда ал дагы инагент болуш керек да. Мындай эки жүздүүлүк болбош керек бул жерде. Бул мыйзам долбоору менен биз дагы көп жанагы каражаттарды мындай чектеп алып атабыз да. Анын үстүнө бул жарандык коомдо иштеген бул ким? Бул биздин жарандар. Алар да Кыргызстандын биздин жарандар. Алар болсо түздөн-түз баш мыйзамда жазылган. Өкмөттүн ишин, аткаруу бийлигинин, жогорку кеңештин ишин көзөмөлдөп туруш керек. Контролдоп, бүт барын карап, сурап, эмне үчүн мындай кылып атасыңар деп. Мына ошол жогорку кеңештин депутаттары деле, өкмөтү деле ошол эл төлөгөн салыктан айлык алып атат да. Демек, элге жооп берип туруш керек. Эмне иш кылып атат деп. Ошон үчүн мындай ошол мыйзам долбоору мындай түп тамырынан каршыбыз биз. Азыр биз ошол демилгечилерди карасак, көпчүлүгү Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаттары экен, анан мекечил элдик тобуна киргендер экен. Эми Ата журт Кыргызстан ошол фракциясына киргендердин арасына карасак деле, алардын арасында маселен кылмыш иши козголгондор бар, ошол коррупционерлер менен табакташ болгондор бар. Анан бул жакта жарандык коом турат да. Анан ошондой ой кетип атат да, азыр булар жалпы баягы коррупция менен күрөшкөн ошол журналисттер менен, жарандык коом менен күрөшкүсү келип аткандай бир сезим калтырып атат да. Массалык маалымат каражаттарын жөнүндө мыйзамда жазылып атпайбы? Жанагы Минцифра санариптештирүү министрлиги каттоодан өткөрөт. Эми алардын баарына укук берип, санариптештирүү министрлиги Кабмин президентке карайт. Бүт бийликтин баарын алып, каалага жакканын каттап, жакпаганын каттабай, бир иликтөө кылса сен каттоодан өткөн эмессиң деп улам сотко чакырып, мындай проблема кылат. Ошон үчүн бул жерде албетте жанагы коррупционерлердин лоббиси деле болушу мүмкүн. Массалык маалымат каражаттарын муунтуу, анан жарандык коомду муунтуу деп. Эми жарандык коом менен журналисттерден бир гана уурлар коркот. Уурдабасаң, түз жүрсөң, өзүң жумушуңду кылсаң, эмне үчүн коркосуң? Эмне үчүн мыйзам долбоорлорун алып чыгып өткөрүштүн кереги бар? Түп-түз жүрсөң, эч нерсе кыла албайт. Эч нерсе кыла албайт. Суроосу да болбойт, мисалычы. Ошон үчүн мындай бул убаракерчилик журналисттерден, жарандык коомдон, мындай активисттерден кутулуунун жолун караштын кереги жок. Алардан кутулуунун бир эле жолу бар, бул өзүң түз жүрүшүң керек. Болду, башка жолу жок. Ошондуктан мындай адам укугун, демократияны, сөз эркиндигин чектеген мыйзам долбоорлору ошо кайрадан ар бир бийликке келгенде ушу көтөрүлүп атканы өкүнүчтүү. Бирок мен баары бир жогорку кеңештин депутаттарынын тандоосу туура болот деп ишенем. Ошого биз үгүттөйбүз. Анткени биз жабык жанагы диктатуралык сапаттар мүнөздүү өлкөлөрдүн катарына кошулбастан тескерисинче ачык бир мындай айкын өлкө деген өзүбүздүн мындай статусду сактап калышыбыз керек. Мурдагы чакырылышта бул мыйзам долбоору өтпөй калган. Биз абдан катуу каршы турганбыз. Ошондо депутаттардын көпчүлүгүндө эгерде бул мыйзам долбоорун кабыл алсак, жанагы демократия калыптанган мындай бир өнүккөн өлкөлөргө чыгууга бизге тоскоолдуктар болот экен. Санкцияга киргизбейт деп атышпайбы азыр? Киргизбесе деле жөн унчукпай эле виза бербей коюшу мүмкүн, мисалы, өзүнө жана жакындарына. Аны бул депутаттар билишет. Ошон үчүн мурдагы сазыпта каршы добуш бергендердин саны көп болуп кетип,
өтпөй калган. Мыйзам бүгүнкү күндө баш мыйзамыбызда баардыгы сонун жазылган. Биз эч кандай андай уюмдарга мындай чек кое албайбыз. Аны коюуга да укугубуз жок. Мыйзамда так жазылган. Ким мыйзамды бузса, мыйзамдын рамкасынан чыгып кетсе, анын жоопкерчилиги өзүнчө каралган. Кыргызстан Жогорку Кеңеши, мамлекетибиздеги Жогорку Кеңеш эл аралык уюмдарга мүчө да, мисалы Европалык парламенттик алкагында иш алып барабыз. Көп эл аралык уюмдарда площадкада биз мүчөбүз. Андан кийин алардын жакшы нерсесин алабыз, парламенттин же мамлекетинин, алардын жакшы машиналарын айдайбыз. Эми бул эч кандай бул жерде мен ойлойм мындай бөлүнүү сөз болбош керек да. Мен ойлойм да, кечегиден бүгүн жакшы иштешибиз керек, бүгүнкүдөн эртең жакшы иштешибиз керек да. Баардыгыбыздын оюбуз Кыргызстанда жашаган ар бир ошол адамдын жүрөгүндө мамлекет Кыргызстан тез өнүккөн мамлекетке кошулуш үчүн салымын кошуш керек. Биздин аракет ошол. Анан кийин бут тосуп эле же болбосо жаман жакка сүйрөп кетүү же көрө албастык нерседен биз кетишибиз керек. Анан кийин сөз эркиндиги ачык болуш керек. Ага тыюу салбаш керек. Азыркы мыйзамдар боюнча бейөкмөт уюмдары кадимкидей эле салык төлөп, соцфондко, салык кызматына отчет тапшырып, аудиттен өтүп, өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келип жатышат. Мындан дагы катаал көзөмөл керекпи? Жарандык коомду бийлик көзөмөлгө алышы керекпи? Кандай ойлойсуз? Пикириңизди комментарийге жазып, бул видео менен бөлүшүңүз.